Dönüşte apam istese gelip ketpeybi. Annemiz hazır klastaşım деген. Өр жазып бий бийлеген бул жарандардын эч бир жери майып эмес. Болгону психикалык жактан жабыркап узак жылдар калыбына келтирүүчү борборунда дарыланышууда. Бүгүн булар үчүн өзгөчө күн, майрам. Андыктан жылына бир ирет ушинтип бий бийлеп ыр-ырдап майрамды шаңдуу өткөрүшөт. 3 декабрь эл аралык майыптар күнү аны утурлай Актилек Нур жана Абдурахим ата медициналык борборлору Кадамжайдагы психикалык жактан жабыр тарткан жарандарга материалдык көмөк көрсөтүүнү салтка айланышкан. Бүгүнкү жардам оорулуулардын ар бирине жылуу шымдар жана шириндиктер. Мекеменин директорумен биз акылдашабыз да, эмне керексе муктаж нерсеңер кайсыңар ошону алып барайлы дейбиз. Анан көбүнесе ушулардын айтуу боюнча керектүү заттарын алып келип беребиз да. Мисалы үчүн быйылкы жылы ушу только ушу шым абдан талаш тартыш болуп калат бизде. Кажеттүү ошол дегенден ошон жалпы байлоолордун баардыгына эркек аялдын баарына ошо тек кана ошо шым алып келдик да. Буаларды görüp yüreğin yaşadı. Şunu kolumuzdan gelgençe bir uçurada bayrama gidip işte ataganımız vardı eksen kılıp sonra görgeni geldik. Görüşlerde kursam bo'lganini görüp geçti. Майрамды утурлай Башат телерадио компаниясы тарабынан психоневрологиялык мекемесинин жетекчисине элге кылган эмгегине ыраазычылык билдирилип, ардак грамота менен сыйланды. Ош шаарынын Башат телерадио компаниясынын Кадамжай районунун психоневрологиялык социалдык сектор мекемесинин жетекчиси Калматовду Башат телерадио компаниясы ушул мемлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн телекомпаниянын атынан ардак грамотасын тапшырып коюуга уруксат берди. Кадамжайдагы психоневрологиялык социалдык стационары 1969 жылы курулган. Учурда өлкөнүн түштүгүнөн 200гө жакын психикалык жактан жабыркаган жарандарды калыбына келтирүүдө кызмат кылып келишет. Мамлекет тарабынан каржыланып, ар бир оорунун күнүмдүк тамак ашына 100 сом өлчөмүндө каражат бөлүнөт. Ошондой эле быйылкы жылы өлкө башчысы тарабынан өзгөчө көңүл бурулган. Майыптардын кийимдерин жуу үчүн производственный деп коет ол, чоң 100 килограммдык кирди жууп, чайкап, өзү кургата турган. Современный оборудование экен. Анан ашканабызга шестиконфорный электроплита берип атат. Алда биздин мекемеге көп жылдар бою келген эмес да. Ошон үчүн биз мамлекетибизге, президентибизге ыраазычылык билдирип кетебиз. Калыбына келтирүү борборунда 18 жаштан жогорку туаса же турмуштук шартка байланыштуу психикалык дартка чалдыккан жарандар бар. Алардын айрымдары оорудан 10 жылдап тура албагандары да бар. Алардын атайын социалдык кызматкерлер көзөмөлгө алып турушат. Ооруларга жакындан көмөк көрсөткөн жалпы 90 соц кызматкер эмгектенет. Бас алган чакта дагы өзү мындай өздөрүн эптей алышпайт. Жардам керек. Жардамга муктаж булар ошол. Бизди мисалы үчүн биз тамактандырып коебуз буларды. Өздөрү төгүп чачып мындай эптеп жейише албайт. Анан мындай аяк бияка өздөрү бара албайт. Эми бул больнойлор менен иштейбиз. Мисалы үчүн эми биз уларга жардам көрсөткөнүбүзгө, ушуларды эме кылганыбызга, камкорлук кылганыбызга өтө ыраазыбыз. Эмне дегенде биз уларга жардам берип атабыз. Оорулардын арасында туаса талантка ээ шыктуулары да бар. Гүлшайыр айымдын бир канча өнөрлөрү бар. Мисалы ооруканада маданий иш-чара болсо, алып баруучулук кызматты дароо аткарат. Мындан сырткары ыр жазып, айрым учурда өзүнө жарашыктуу кийимдерди ушинтип тигип кийип алат. Азыр болсо бирге жашаган курбуларына байпак токуп жатканын айтты. Мен ушул жерде жашаганга бекерле тоkup берем, мындай жарындай ооруган немелергечи. Анан анча-мынча неме кылганда шабачка кылып жүрүп 20 сомдон кээде сатып ийем. Мындай неме кылганда өзүмө акча керек болуп калганда кээде сатам, кичине пул болсун деп иштегендерге сатырмыттерге пулдап ийем. Аны эмне кыласың? 20 сом сатып берип акчасын. Алып бир нерсе алып келем, шириндик магазиндан. Мага да токуп бериң көйнөк. Канча күндө токуп бересиз?
Бул бөлмөдө Гүлшайыр айымдан сырткары дагы 2 таланттуу айым жашайт. Анын бири токуу тигүү жөндөмүнө ээ болгон болсо, экинчиси болсо кубулжута ырдап шериктерин эриктирбейт. Баланын кадырын бала азар билет, жарынын кадырын акылман жан билет. Кен соолук кадырын орукчан жан билет, орукчан кадырын боору кери жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттың ай эненин кадырын ким билет. Ооруканада мындан сырткары убагында эл агартуу тармагында эмгектенгендер бар. Турмуштун катаал сыноосунан ушинтип психикалык жактан жабыркап 10 жылдап жаткандары бар. Алардын бул жакка түшүп калуусунун себебин сураганда төмөндөгүдөй жооп алдык. Педишам бүткөндөн кийин районго көргөн да, кызмат мектеби. Анан ошол мектепте жакшы иштеген менен мектептин директору, завучу коллективи мактаган. Анан көз тип кеткен. Ал кабинет системаны. Начальник класс боюнча кабинет системаны уюштурганда, кийин мен ошол указкамен көрсөтүп окуучуларды главврачтын катымен иштеп жүрсөм, көз тип кеткен. Калктын аярлуу катмары саналган бул жарандарга кайдыгер эместер өз жардамын берүүнү улантышат. Ал эми 3 декабрь эл аралык майыптар күнүнө республикалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга колдоолор көрсөтүлөт. Бегимай Асанова, Мусурманкул Шакиров, Башат.